Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Элер алып жана спорт жаңылыктары менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Кабулда жангешти бомбасынан 35 киши көз жумду. АКШ Афганистанга 4000 аскер жөнөткөнү турат. Бирок аба күчтөрү талиптердин чабуулунан коргой алабы? Түркия. Оппозициячыл Cumhuriyet Gazetinin 17 кабарчысы террорчу уюмга көмөк көрсөткөн деп соттолууда. Гезитчилер айыптарды четке кагууда. Бул бала докторлар 2 жыл мурун жасап берген жаңы трансплант колдорун кыймылдатып үйрөнүүдө. Афганистан баш каласы Кабулда жангештенин жартыргыч чыккалган унасы жарылып, кеминде 35 киши каза тапты, 40тан ашык адам жаракат алды. Расмийлердин айтуусунда негизинен шия мусулмандары турган аймактагы жардырууда өкмөт кызматкерлерин ташыган автобус жабыркаган. Жоопкерчиликти талиптер мойнуна алды. Жекшемби күнү Гор провинциясында автоматчандардын огунан кеминде 35 киши мерт кеткен. Бул чабуулдар президент Трамп Американын эң узак созулган согушу Афганистан боюнча стратегиясын жар салар учурга туш келди. Трамп Афганистанга жөнөтчү аскердин санын 4000ге көбөйтүшү ыктымал. Бирок маселе аскер санын көбөйтүү менен чечилмек беле. Талиптердин чабуулунан коргонуу үчүн Ооган армиясы аба күчтөрүн чакырды. Учак абадан колдоо көрсөтүп, жөө аскерлер операциясын улантты. Абадан колдоо алуу заманбап согушта өтө олуттуу роль ойнойт. Аскердик машыгуулар аны айгинелеп тургандай. Ооган армиясынын аба күчтөрү жаңыдан түптөлүп келе жатат. Ооганстандын аба күчтөрү 12 жаңы тик учактагы алышат. АКШ жана анын НАТОго мүчө мамлекеттер айтылган санды 3 эсе көбөйтүүнү көздөйт. Абадан колдоо алуу олуттуу артыкчылык берет. Андан тышкары душмандын колунда андай курал жок. Ал себептен Ооган армиясынын аба күчтөрүнүн түптөлүшү келечекте аларга ири артыкчылык берет. Бирок 2010-жылы Ооганстанда 130 миңге чукул чет элдик аскерлер жүрдү. Жана алар талиптерди жеңе алган жок. Президент Трамп жана анын коргоо министри Джим Маттис ушул аптада Пентагондо Ооганстандагы маселени талкууга алышты. 16 жылга созулган согуштан кийин талиптер өлкөнүн 10% көзөмөлдөйт жана көп аймактарда дале салгылашуулар жүрүүдө. Ал тапта өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтагы өлкөдө күч алгандай. Демек, АКШ армиясын өлкөдөн толугу менен чыгара албайт. Ооган армиясын күчтөндүрүп, талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөрдү өткөрүү каралууда. Арийне Трамп бул стратегияны колдойбу же жокпу азырынча белгисиз. Түркияда оппозициячыл секулярдык Cumhuriyet Gazetinin 17 кызматкери жана жетекчилери соттолууда. Террорчу уюмга көмөк көрсөткөн деп айыпталган кызматчылар 43 жыл абакка кесилиши ыктымал. Алардын көбү камакта отурганына 9 ай болду. Көп түстөгү шариктер шаңдуу көрүнгөнү менен алар Түркиянын журналисттери үчүн кайгылуу күндү белгилөөдө. Өлкөнүн эң ири сот имаратынын алдында чогулган жүздөгөн журналисттер кесиптештеринин бошотулушун талап кылууда. Имаратта өлкөнүн Cumhuriyet аттуу эң эски жана секулярдуу гезитинин 17 журналисти камакта отурат. Алар терроризм боюнча айыпталып 43 жылга кесилиши мүмкүн. Алардын көбү 9 айдан бери камакта. Биринчи соттук угууда журналисттер айыптоолорду четке каккан. Былтыр Түркияда 150ге жакын медиа каражаттары жабылды. Сөз эркиндигин колдогон топтор мамлекетте 150дөн ашуун журналист камакта отурганын белгилешүүдө. Бирок өкмөт өз кезегинде айтылган сынды четке кагууда. Президент Эрдоган айдын башында BBC'ге берген маегинде болгону 2 журналист эле камакта отурат деп айткан. Cumhuriyet Gazetinin мурдагы башкы редактору дагы соттолууда. Дундар мырза өткөн жылы 3 ай камакта отурган. Ага тыңчылык боюнча айыптар тагылган. Күрөө төлөп түрмөдөн чыккан соң өлкөдөн качууну чечкен. Учурда Дундар мырза Германияда бозгунда жүрөт. Cumhuriyet гезити Түркиядагы сөз эркиндигинин акыркы чебине айланды. Учурда гезит жана анда жазылган макалалар ири агрессияга туш болууда. Эгерде биз утулуп калсак, Түркияда сөз эркиндиги жоголот. Сынчылардын баамдоосунда болсо, сот ишинин жыйынтыгы Түркия келечекте кайсы багытта аларын көрсөтөт. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги.
Россия президенттик өнөктүккө кийлигишип, Трамптын жеңишине көмөктөшкөнү тууралуу маселени иликтеген АКШ Сенаты бүгүн Дональд Трамптын күйөө баласы Джаред Кушнерди суракка алат. Кушнерге Россиянын өкмөтү менен байланышы бар адамдар менен жолукканы тууралуу суроо берилиши ыктымал. Польшанын президенти Андрей Дуда сотторду дайындоодо өкмөткө кеңири бийлик бере турган талаштуу мыйзамга вето коерун жар салды. Бул мыйзам поляк коомунда адилеттүүлүктү тереңдетпейт, деди ал улуттук теле аркылуу. Сунушталган өзгөртүүлөр өлкөдө ири нааразылыкты жараткан. Швейцария Шафхаузен шаарында болгон чабуулда кеминде 5 адам жаракат алып, экөөсү оор абалда экенин полиция билдирди. Германия менен чектеш шаардын борбору курчоого алынып, тургундарга сыртка чыкпагыла деген буйрук берилди. Адистер бул чабуул террордук мүнөзгө ээ болбогонун айтты. Жергиликтүү полициянын вебсайты шектелген киши аныкталганын билдирип, бирок аты жөнүн ачыкка чыгарбады. Дүйнөдө биринчилерден болуп, 2 колу тең трансплантация болгон америкалык бала жазганды өзү кийинип жада калса, бейсбол ойногонду өздөштүрдү. Сепсис инфекциясынан улам 2 кол бутунан ажыраган Зион Харви 2 жыл мурун операция болгон. Сакайып кетүү үчүн Зион өзү олуттуу аракет кылды, дейт доктурлар. Хирургиялык чеберчилик жана өзгөчө бала тууралуу окуя. Мага колун берген баланын ата-энесине кат жазгым келди. Себеби алар аны каалабаса жасабай деле коюшмак. Зион Харвей инфекциядан улам 2 жашында колу бутунан ажыраган. 8 жашында 10 саатка созулган операцияда Зиондун 2 колу тең трансплантация болгон. Андан соң айларга созулган калыбына келүү процесси оңой болгон жок. Чынында өзгөчө бала. Себеби ал бейтапканада көп жатты. Калыбына келүү процессинде Зион күн сайын терапиядан өтүп турду. Ар түрдүү тесттерден өттү. Ал учурда бир да жолу жасабайм, тажадым деп нааразы болгон жок. Албетте, кыйынчылыктар да болду. Зиондун денеси донор колдорду кабыл албай, ал 8 жолу ажырап кеткен. Бирок Зион ар түрдүү иммунитетти басуу дарыларды ичип, жана терапиядан өтүп, учурда колдору иштеп калды. Өз алдынча жүрө алган өспүрүм болуп бара жатат. Дарыларын убагында өзү ичет. Сөзсүз мен жанында болуп туруумдун кажети жок. Эмки жылы баарын өзү жасап калат го. Чоңоюп баратканын карап, кубанып бир четинен ыйлагым келет. Соңку изилдөөлөр Зиондун мээси колдорун башкаруу үчүн жаңы жолдорду түзүп жатканын тапты. Бирок албетте, колун толук кандуу колдонууга дале көп убакыт талап кылынат. Ага карабастан Зион эч тайманган жок. Кыйынчылыкка туш болгон балдар бул тасманы көрүп жатса, эч качан багынбагыла, оор ишти уланткыла деп айткым келет. Сөзсүз максатыңарга жетесиңер. Эми спорт жаңылыктары. Манчестер Юнайтед Калифорнияда өткөн достук беттеште Реал Мадридти пенальти аркылуу жеңип алды. Эми Европанын Суперлигасында Юнайтед кайрадан Реал Мадрид менен беттешет. Оюн 8 августта өтөт. Британиялык Крис Фрум Тур де Франс таймашын 5 жолу жеңүүнү көздөп турат. Спортчу Парижде 4 жолу чемпион наамын алды. Team Sky командасы соңку 6 жылда 5 жолу жеңди. Команданын башчысы Дейв Брейсфордтун айтымында, Фрум келерки жылдарда күчтүү ата-андаш болуп чыга келет. Жаңылыктар соңунда банкир, буунун кызматкери жана программист каармандарыбыз дем алыш күндөрү канат байланып алып, Швейцария менен Франциянын тоолорунан секирип учканын көрүңүздөр. Алар абдан бийик жерден туруп секиргенде, кийими желге толуп, канат бүткөндөй мейкиндикте калкып, учуп жүрө алат. Ал эми конордо ал кийим парашют катары ачылат. Учуп жүргөн айымдардын бири дүйнөдө эң тез wingsuit учкучу. Wingsuit дегенибиз жанагы желге толгон кийими. Алар рахат алуу үчүн атайын жерге жакын учушат. Киши кааласа куштай болуп уча алат турбайбы? Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Саламатта калыңыздар.